Мен Абдилла ул Абдурасул 2000-жылы 1-майда төрөлгөм. Ош областынын Окат району, ушул Бел Кайрагач айылында чоңойгом. Семьяда бир туугандарым, эки эжем, бир акам бар. Ал эжемдер турмушка чыгып өздөрүнүн жашоосу менен, акам экөөбүз үйдө чогуу жашайбыз. Акам үйлөнгөн, семейный. Ата-эне деген эмеден эрте ажыраганбыз. Мен ал убакта 5-класста окуучу элем. Мектеп убагында. Андан кийин жашоо, турмуш ар нерсе кылды, ысык суук болду. Азыр Кудайга шүгүр, бир кыйла жакшы. Мектеп бүткөндөн соң Бишкекке барып иштеп көрдүм. Москвага барып иштедим. Былтыр 2020-жылы июнь айында Москвадан келип, анан ошол Кыргызстанда кичине мойка ачып иштеп аттыгым эле. Анан мойка аппарат эмелер бар жок, место аренда болуп, жумуш кылып иштеп атып, анан айыл өкмөт тарабынан эл аралык миграцион эмесине сүйлөшүп маалымат алдым. Анан иш-чара түшүндүрүү иштери болду. Анан иш-чараларды түшүндүрдүм, жазып эме кылып, ушундай мойка иштетем, аренда меники, эгер собс болсо деп ниет кылып, анан эме кылып жаздым эле. Кудайга шүгүр, азыр бул жактан жардам болду, эл аралык миграция жагынан. Анан мага бул уюм только эле мынау буюм жагынан эле кылган жок, үйгө дагы продукта баарынан камсыз кылды. Еще форма, кийим, эме бар жогун камсыздады. Чоң рахмат ушул уюмга, ушунун эменин баардыгына.